Советтер Союзунун баатыры Асанбек Оторбаевке быйыл 101 жыл болот. Баатырдын жаркын элесин түбөлүккө сактоо жана жаш муунду мекенчиликке тарбиялоо максатында Талас районунун Шумкар Уй айыл аймагында күрөш боюнча эл аралык турнир өткөрүлдү. Иш-чарага Альянс Алтын компаниясы 3 жылдан бери колдоо көрсөтүп келет. Быйыл да компания тарабынан 1 миллион сом бөлүнүп, мелдештин жогорку деңгээлде өтүшүнө шарт түзүлдү. Талас областындагы эки баатыр болсо, Чолпонбай Төлөбердиев атабыз болсо, бирөөсү Асанбек Оторбаев атабыз болуп атат. Биздин кийинки муунга, жаштарга бир дем бере турган, чыктана тургандай эле турнир деп эсептейм да. Токтотпой улантыш керек. Мамлекетибизди спорт менен, анан билим менен таанытабыз да башка чет мамлекетте. Кудайым буйруса, мыкты спортчулар мамлекетибизден чыгып атат, дагы чыга беришине тилектешмин. Жаш балбандардын башын бириктирген бул ири мелдешке 600дөн ашуун өспүрүм катышып күч сынашты. Турнир Советтер Союзунун баатыры Асанбек Оторбаевдин эрдигин даңазалап, анын мекен үчүн жасаган каармандыгын жаштарга үлгү катары көрсөтүүнү көздөдү. Себеби бул турнир 32 жыл катары менен өтүп, кийин токтоп калган. Аны кайра Шумкар Уй айыл өкмөтү демилгелеп, күрөш федерациясынын колдоосу жана Альянс Алтын компаниясынын демөөрчүлүгү менен жандантты. Ошентип быйыл 3 жыл үзбөй өткөрүлдү. Эч ким эч качан унутулбайт деп ушул Асанбек Оторбаев Советтер Союзунун баатыры, ушул өзүбүздүн өрөөндөн чыккан инсаныбыз болгондуктан ошонун баягы аты калсын, өчүп калбасын деп ошол бүгүнкү күндө биз ушуну демилге кылып көтөргөнбүз. Бул турнир Союз учурунда башталган 60-жылдары. Ошондон бери 32 жолу өтүп, 1999 жылы токтоп калган экен. Бир каражат жоктун себебинен окшойт. Бүгүнкү күндө биз ушул 3 жылдан бери ушуну өткөрүп келатабыз. Иш-чараны уюштурууда жергиликтүү бийлик жаштарды спортко үндөп, алардын патриоттук сезимин бекемдөөгө өзгөчө көңүл бурду. Мелдешке Кыргызстандын ар аймактарынан келген жаш балбандар менен катары коңшу Казакстан жана Өзбекстандан келген спортчулар да катышты. 15 жашка чейинки өспүрүмдөр грек-рим жана эркин күрөш боюнча килем үстүндө таймашып, чыныгы спорттук дукту көрсөтүштү. Келечегибиз ушундай балардын арасында. Бар ушу азыр Канат Бегалиев, Руслан Тюменбаев, Абзал Махмон, Жоламан баары ошол турнирден баштап өсүп, чоңоюп, азыр чоң килемге чыгып атат. Биздин элибизди сыймыктанып, чоң килемге көрсөтүп атат кандай биздин элибиз. Мен ойлойм ошондой турнирлерден келечектер көп болот. Жеңиш күнүнө ардалган иш-чарада жергиликтүү жетекчилер, эл өкүлдөрү жана белгилүү машыктыруучулар сөз сүйлөп, жаштарды чыныгы баатырларды унутпай жүрүүгө чакырышты. Урматтуу спортсмендер, келечегиңер кең болуп, силер дагы ушу биздин баатыр атабыздай элиңерге, жериңерге кызмат кылгыла, желегибизди желбиреткиле, тынчтык заманында чоң ареналарда биринчиликтерди багындырып, Кыргызстандын желегин желбиретип, айылыңарды, элиңерди, ата-энеңерди кубандырганга мен тилектешмин. Бүгүн иш-чарага атайын келип катышып аткан баардык катышуучуларга жана уюштуруучуларга ыраазычылык билгизем, майрамыңыздар менен. Şu жаш балдарга кайрылып кетет элем. Спорт менен машыңыздар. Силерге ден соолук каалайм, жакшылыктар болсун, мамлекетибизде тынччылык болсун. Ушундай ынтымак оюндары силерге баарыңыздарга, şu катышуучуларга ийгилик каалайм. Жеңишиңер кут болсун Кудай буйруса. Жакшылыктар болсун. Рахмат. Эске салсак, Асанбек Оторбаев 1925 жылы Талас районунун Чат базар айылында төрөлгөн. Улуу ата мекендик согуш маалында 19 жашында мекен үчүн жанын аябай фашисттик баскынчылардын танкасын токтотуу үчүн өзүн граната менен кошо жардырып, баатырларча курман болгон. Анын эрдиги элдин эсинде түбөлүк сакталат. Бул максатта жергиликтүү бийлик демөөрчүлөрдүн колдоосу менен жыл сайын ушул турнирди калтырбай уюштурууну колго алууда. Анткени жаш муун чыныгы баатырларды билип жүрүүсү керек.